Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүн биз силер менен физика сабагын өтөбүз. Статиканын негиздери бөлүмү. Сабактын баштын алдында төмөнкү сүрөттү карап, ой жүгүрткүлө. Эмнени байкадыңар? Туура. Жаңгакты кол менен чага албай, бирок балканын каалганын жардамында оңой эле аз күч жумшап чагып коебуз. Бул күч кандай күч? Кантип аз күч жумшап чагып койдук? Азаматтар, бул суроого бүгүнкү өтүлүүчү жөнөкөй механизмдер, рычагтын тең салмактуулугу деген темадан жооп табасыңар. Балдар, бүгүнкү датаны коюп, теманы жазабыз. Бул сабакта силер статика жана телонун тең салмактуулугун, күчтүн ийинин, күчтүн моментин, жөнөкөй механизмдерди жана алардын түрлөрүн, рычагтын тең салмактуулук эрежесин биле аласыңар. Статика илими биздин заманга чейин 3-чү кылымдарда Архимед тарабынан илимий негизделген. Статика грек сөзү бизче туруучу дегенди билдирет. Статика ар кандай күчтөрдүн таасиринде нерселердин тынч абалда болушун жана тең салмактуулук шартын окутуп үйрөтө турган механиканын бир бөлүгү болуп эсептелет. Мисалы, столдун үстүндө турган шарчага, шыпка илинген люстрага, жипке илинген шарчага бир нече күчтөр таасир этет. Алар нерселердин оордук күчү жана столдун шарчага аракет эткен серпилгич, зымдын, жиптин керилүү күчтөрү. Эгер нерсеге аракет эткен күчтөр бири-бирине барабар болсо же бирин-бири компенсациялаганда нерсе тынч абалда болот. Тарыхка кайрылсак, адам баласы цивилизациянын өнүгүшү менен жашоого болгон күрөшү да өзгөргөн. Канчалык көп нерсеге умтулган сайын, ошончолук чоң жумуш аткаруу үчүн чоң күчтү талап кылган. Биз билебиз, адамдын күчү чектүү. Ошондуктан чоң жумуш аткаруу үчүн байыркы замандан бери эле түрдүү нерселерди жана куралдарды пайдаланышкан. Кол менен жылдырууга мүмкүн болбогон оор таштарды узун жана бекем таяктын, ломдун жардамы менен оңой эле жылдырышкан. Мындан 3000 жыл мурда байыркы Египетте пирамидаларды курууда узун, бекем такталарды, башкача айтканда рычагтардын жардамы менен оор плиталарды бир орундан экинчи орунга жылдырышкан жана чоң бийиктикке көтөрүшкөн.
Грек окумуштуусу Архимед 75 жашында өзү жашаган Сиракуз шаарын римдиктер басып алууда атайын механизмдерди ойлоп таап, кранга окшогон илмектери бар куралдар менен кемени сууда аңтарып салган механизмдерди жасаган. Жумуш аткарууну тездетүү куралдарды жөнөкөй механизмдер деп атайбыз. Демек, жөнөкөй механизмдер күчтөн утуш алуу үчүн колдонулган куралдар. Жөнөкөй механизмдерге жантык тегиздик, шына, винт, рычаг, блок, лом, ворот кирет. Биз аракет эткен күч нерсеге түздөн түз аракет эткен күчтөн кичине болот. Мисалы, рычаг киши кол менен аракет эткен учунда кичине күч, ал эми таш көтөргөн жеринде чоң күч болуп турат. Келгиле, ушул жөнөкөй механизмдердин ичинен рычагга кеңири токтолобуз. Биз байкагандай эле, бул сүрөттө рычаг кыймылсыз таянычтан жана ошондой эле кыймылдуу бекем тактайдан турат. Демек, рычаг кыймылсыз таянычтын айланасында айлануучу катуу нерсе. Рычагдын жардамы менен жөнөкөй учурда көтөрүүгө мүмкүн болбогон оор жүктөрдү көтөрүүгө болот. Кыймылсыз таянычка кыймылдуу тактайдын тийген жери таяныч чекити деп аталат. Рычагга аракет эткен F1 жана F2 күчтөрү чоңдуктары боюнча бирдей болбосо дагы бир жакка багытталган. Рычагга аракет эткен күч менен таяныч чекитиндеги ортосундагы аралык күчтүн ийини деп аталат. Мында L1 жана L2 күчтөрдүн ийиндери. L1 аралыгы F күчүнүн ийини, L2 аралыгы F2 күчүнүн ийини. Мында F1 күчү рычагды саат жебесинин айлануу багыты боюнча, ал эми F2 күчү ага карама каршы багытка айландырууга аракет жасайт. Бирок бизге рычагдын айланбай тең салмакта болуусу керек. Кандай шартта рычаг тең салмакта болот? Мында F1 жана F2 күчтөрү рычагга илинген жүктөрдүн салмагына барабар. F1 2 ньютон, F2 4 ньютон. Ал эми L1 ийини 4 сантиметр, L2 ийини 2 сантиметр. Рычагга аракет эткен күчтөрдү алардын ийиндерине көбөйтсөк, көбөйтүндүлөрдүн мааниси бири-бирине барабар болду. Рычагдын тең салмактуулугу көбөйтүндүлөрдүн маанисине байланыштуу. Рычагга аракет эткен күчтүн анын ийинине болгон көбөйтүндүсүнө барабар физикалык чоңдук күчтүн моменти деп аталат. Күчтүн моменти М тамгасы менен белгиленет. Формулабыз М барабар F көбөйтүү L. Күчтүн моментинин бирдиги
үчүн ийини 1 метрге барабар болгон 1 ньютон күчтүн моменти кабыл алынган. Бул бирдик ньютон метр деп аталат. Рычагтын тең салмактуулук шартынын эрежеси. Рычагта саат жебеси боюнча айлантуучу күчтүн моменти М1 саат жебесине карама-каршы багытта айлантуучу күчтүн моментине М2ге барабар болсо, анда рычаг тең салмакта болот. Бул моменттер эрежеси деп аталат. Демек, М1 барабар М2. F1 көбөйтүү L1 бул М1ге барабар, ал эми F2 көбөйтүү L2 бул М2 моментине барабар. Бул жерде F1 жана F2 рычагга аракет этүүчү күчтөр. L1 жана L2 күчтөрдүн ийиндери. Кичине күч жумшап, рычагтын жардамы менен чоң күчтү теңдөөгө болорун Архимед бул сөзүндө эгер таяныш чекити табылган болсо, мен жерди өз ордунан жылдыра алам деп элестүү айткан. Архимед рычагтын жана башка жөнөкөй механизмдердин иштөөсүн изилдеп, талааларды суугаруучу, сууну бийиктикке көтөрүүчү, оор жүктөрдү көтөрүүчү машиналарды ойлоп тапкан. Рычагтын тең салмактуулук эрежесине маселе чыгарабыз. Жумушчу рычагтын жардамы менен массасы 240 килограмм нерсени көтөрө алат. Эгерде кыска ийини 0,6 метр, узун ийини 2,4 метрге барабар болсо, жумушчу рычагтын узун ийинине канчалык күч жумшайт? Берилди. Масса 240 килограмм, узун ийини 2,4 метр, кыска ийини 0,6 метр. Табышыбыз керек экен узун ийиндин күчүн. Чыгаруу. Рычагтын тең салмактуулук эрежесинин формуласын жазып, ал жерде бизде F2 белгисиз болгондуктан, F2-ни нерсенин салмагына барабар деп, нерсенин салмагынын формуласын пайдаланып, салмагын табабыз. 2400 ньютонго барабар болду. Демек, F1 барабар, ордуна коюп чыгарсак, 600 ньютон. Чындыгында эле узун ийининде аз күч жумшалат экен, ал эми кыска ийининде көп күч. Келгиле балдар, эми сүрөттүү суроолорго жооп жазасыңар. Сүрөттө көрүнүп тургандай, бийик пирамидаларды курууда кандай рычаг колдонушкан? Өзүңөр жооп жазгыла. Экинчи суроо. Бул сүрөттөрдөн рычагты тапсак болобу? Ойлонуп, жоопторуңарды жазгыла. Үчүнчү суроо. Эмне үчүн каалганын туткасы четине бекитилет? Төртүнчү суроо. Эмне үчүн темир кескен ат тиштин кармагычы кагаз кескен кайчынын кармагычынан узун? Келгиле, өтүлгөн темалар боюнча кластер түзөбүз. Биз жөнөкөй механизмдерди өттүк. Эми келгиле, жөнөкөй механизмдер бизге эмне үчүн керек? Жөнөкөй механизм күчтү азайтат, жумушту жеңилдетет, күчтөн утат, күчтүн багытын өзгөртөт. Жыйынтыктоо. Биз бүгүн силер менен статика
телонун тең салмактуулугун билдик. Жөнөкөй механизмдерди жана алардын түрлөрүн билдиңер. Күчтүн ийинин, күчтүн моментин, рычагда күчтөрдүн тең салмактуулук эрежесин жана колдонулушун билдиңер. Үйгө тапшырма. Рычагдардын колдонулушу техникада, турмушта, жаратылышта. Экинчи тапшырма. Өзүбүздүн денебизде рычагдардын кызматын аткарган түзүлүштөрдү жазып келгиле. Үчүнчү тапшырма. Маселе китепчесиндеги 9-10 маселени чыгаргыла. Көңүл бургандарга рахмат.